Assalamu alaikum. Nazarınızda Desin TV YouTube kanalı. Hurmatlı dostlar, biz hazır Bazarorgon şahrının avtovokzalında turabız. Men ötkөндө da bir uçkay tartып ötkөн elem bu avtovokzalda. Bu avtovokzallar Kırgızstan boyunca Kırgız Avtobeketi деген Transport Ministerliğine караштуу Kırgız Avtobeketi ишканасына карайт. Эң bir korrupsiyalanышкан, чиеленишкен ишкана. Daima бұл жөнүндө айтып келебиз. Мен өткөндө Оштогу автовокзалды тартканда дагы кеңири түшүндүрүп бергем. Миңдеген акчалар ушул жерде түшкөнүнө карабастан элдерге эч кандай шарт түзүп беришпейт булар. Мына мисалы үчүн асфальттары, элдердин отурган жерлери эч кандай шарт жок. Айдоочулардын отурган жеринде ал эми могу бүт айланасындагы коммерциялык күркөлөр бул ушул автовокзалга тиешелүү. Бул жерде дагы антисанитария колун жууганга эч кандай мүмкүнчүлүктөрү жок. Бүт ушундай мына базарга айландырышкан автовокзалды. Эч кандай элдерге шарты түзүлүп берилген эмес бул жерде. Урматтуу көрөрмандар, ушул Кыргыз Автобекети деген ишкана эң бир коррупцияланышкан. Буга президенттин жана башка адамдардын азыр баамы жетпей жатабы же эмне себептен бул коррупция уланууда миңдеген машиналар кирип чыгат бул жерде. Мисалы үчүн 100дөн ашык маршруткалар ушул автовокзалдын өзүнөн күндө булар өзүнө тиешелүү акчаларын таштап чыгып турушат. Буларда эсептеп контроль кылган эч ким жок. Мына ушундай эч кандай бул базар коргон маселе бардак коргон болуп калганда. Азыр биз автовокзалдын аркы тарабына өтүп тартабыз. Биринчи мен силерге автовокзалдын ичин көрсөтүп коеюн. Элдер кандай абалда. Бул базар коргон шаар болуп эсептелет. Маскаңарды тагып чыккыла. Мына бул базар коргондун ушул элдерге түзүп берген шарты. Кышында да, жайында да ушул жерде отурушат. Мына азыр биз ичин көрөлү автовокзалдын. Мына бул автовокзалдын базар коргон шаарынын автовокзалы ушул. Элдерге шарт түзүп койгон жери ушул. Урматтуу көрөрмандар, айта берсе арман көп. Биз өзүбүз айтып көрбөсөк, көрсөтпөсөк эч ким көрсөтпөйт буларды. Мына ушундай бүт соода точкалары бар. Бул контроль кылып, эч кандай чек жазылып берилбейт. Маселен, ушул жерге кирген мына шопурлар отурушат. Видеого тартып атабыз, видеого. Мына ушундай урматтуу көрөрмандар, ушул машиналардын ар биринен тыйын алышат бул автовокзалда. Жөн киришпейт, бирок эч кандай мына отурган бул адамдар да үй бүлөсүн багып жүрүшөт. Шарт түзүп берилбейт. Буякта жүргүнчүлөргө дагы шарт жок. Айдоочуларга дагы шарт жок. Бүт бардак. Мына бир күндө бул жерге жок дегенде бир 200-300 машина келет. Алар ар бири тыйын түштөп чыгып кетет бул жерге. 2000-3000 акча ушул жердин өзүнөн гана түшүп турат. Бирок булар мамлекетке бир тыйын бербейт, ошондой эле элдерге дагы эч кандай шарт түзүп беришпейт. Өздөрүнүн чөнтөгүнө гана иштеген автовокзалдын жетекчилиги. Мына бул жерде бул шопурларга эч кандай шарт түзүлүп берилген эмес да? Жок да, эмнеси бар эми шопурлардын? Эмнеси? Эмне шарты? Кандай шарт? Грант жок, суу жок, санитардык нормаларды сактабаган. Эми бул жерде шопурлар деле өзүнүн үй бүлөсүн багып, иш жок ушинтип жүрөсүздөр да, чынбы? Анан эмне алабыз анан? Башка ишибиз жок. Кылар эмне? Күндө канча сомдон киргениңерге төлөп бересиңер? 20 сомдон. 20 сом бияка, 20 сом аяка. Аягына дегениңизге? Кочкората. Кочкората. Бирок силерди бир адам катары сүйлөшүп, майрамда куттуктап, бизге 20 сомдон берип атасыңар.
Eптеп balаңı bagып atasыңар. Андай bir көңүл буруу barбı mamleketten? Kuday saktasın anlaydı. Eşteke жок. Урматтуу көрөрмандар, мына ушундай биздин адамдарга жумуш иштеп жаткандарга эч кандай шарт түзгөн эмес. Жүргүнчүлөргө дагы кышында келсе дагы, жайында келсе дагы мен азыр сиздерге ушул бардак нерсени көрсөтөйүн. Мынакей достор, азыр мына ушул шопурлардын арызданганы боюнча мына бул эч кандай шарт жок экен да машинаны алып кирип коюп чыгарганга, Жок. Мына ушундай. Бул жерде только шакылдатып эле акчасын алмай, ушинтип бардак кылмай, бул ушул автовокзалга тиешелүү аймак мына. Бул эми биздин База Коргон шаарынын негизги көрүнүшү да ушундайчы. Бул сиздерге айткандай База Коргон бул бардак коргон болуп калган да, могу коргон ушул. Ушунун ичи толо бардак. Мына бириси темирлерин кылышат, бириси башкасын кылат. Эч кандай бир мына ушул База Коргон шаарынын шопурларга түзүп берген шарты. Эч кандай мынакей ушул достор. Assalamu alaikum. Bu taksistlerge maşina joldu oңдоп берейли деп силерден күндө тыйын алат. Шарт жокпу? Жок. Эч кандай. Жок. Эч кандай шарт жок. Оңдогону Киргенине чыкканын акча алат. киргенге чыкканга алынат. Ал каяка кетет, ким билет. Bir günde misal üçün ушул жерге bir 100 maşina gireби? Taksinin özü. Başta girek. 20 сомдон болгондо Sonra болгондо 20 миң. жок. 2000. 2000 да. Булар күндө өкмөткө 2000 өткөрбөйт да. Маршруткалардан алышат. Мына соода точкалары бар. Ар жакта пирожки саткандар дагы бардыгы ушуларга карайт экен. Эч кандай элге же болбосо ушу сиздерге окшоп иштеген шопурларга, маршрутниктерге, кышында отура турган, же болбосо бир жанагындай медициналык кароо жүргүзө турган эч кандай шарты жок, Андай шарт жок. Андай шарт жок. Сайдагы мына вокзалга кирген жолду оңдоп койсун. Ооба, мына негизи биякта сайдан ушунча килтейген акчаларды алып отурушат. Жолду оңдогонго булар бул жерде чоң коррупция бар да. Булар мамлекетке билбейм канча өткөрүшөт. Ушу Кыргыз автобекети деген ишкана. Бул мэрияга же бир районго баш ийбейт. Буларчы туура Бишкекке транспорт министрлигине баш ийет да. Бул өтө чоң мафия. Элдин канын жейт да. Буларчы налог өткөрбөйт. Болгонун билбейм. Бул транспорт министрлигине барган адам 2 жыл 3 жылда байыйт, анан камалат, анан бере турганын берет, чыгат. Бул ушундай бир иштин башталышы да. Мен ошон үчүн атайын тарттым эле. Рахмат сиздерге. Сайт тараптардан деле сәңк болуп калган азыр. Бош жер жок. Ошактан дагы акча алышат булар. Ал жактан деле алынат. Кайтып барлар чыгарат. Бардыкка бар чыгара беребиз. Элдин көйгөйүн негизи. Но машиналар деле төлөйт. Немеге кайрылайын. Не боюнча? Мен 6 айдан бeri пенсияга жүрүп жүрөм. Кирбеген эшигим бар. 62ге чыктым. Бул Урматтуу көрөрмандар, азыр аксакал ушул жерде сөздөн пайдаланып, бул пенсия боюнча айтып коюңузчу аксакал, эмне ким кыйнап атат? ушу соцпортко кирбеген эшигим бар. База Коргон соцпортуна. Эмне себептен алар Кагаз эмне туура эмес экен дейт. Ол менен архивге барасың, дагы бир жерлерге барасың, дагы бир жума жүрөсүң. Карапайым адамдардын, урматтуу көрөрмандар, урматтуу бийликтегилер сөзүн эч ким укпайт да. Эгер сиз бир аким болуп иштеген уулуңуз же бир милиция болуп иштеген балаңыз болгондо, анда шыкылдап туруп, анда бүтүрмөк да. Буларга кандай мамиле кылыш керек эми сиздин оюңузча? Мунугу коңуш эле Өзбекстанды алайлы. Өзбекстандыкы толку заявление жазып коет экен пенсияга деп. Андан кийин өзү чыгарып алып келип берген. Аке, мына пенсия менен чыктыңыз деп үйүнө. А бизди мына 18 жаштан бери 63 чейин иштетти туурабы? Ооба. Азыр дагы иштеп жүрөбүз. Азыр да иштеп жүрөбүз. Өлбөсөк иштейбиз де. Ооба. Мен ушуга ичине жеңилдик болобу, бир эшиктен эшикке кирбей, бир документ. Не документине түшүнбөсөк биз. Болду, урматтуу бийликтегилер, мына ушундай элдерде көйгөйлөр көп. Көңүл буруңуздар. Мына жолдун чекесиндегилер булар дагы бардык автовокзалга карайт экен да.
Mençikli. Berip algan edi. İşi kılıp bardık, akça bermey, birok elge şart düz berişmey yok da. Mına bir yakta da katar maşina turat, bari şul korrupsiya, çöntököç demey. Hurmattуу көрөрмандар, şunu menen bizdin Bazar Korgon, Bardak Korgon degen berүүбүздүн birinci bölügün ayaktayız, anan ikinci bölügü dagı var. Bu Bazar Korgon şahar болгону menen bir bardak ele olup kettir da, kандай deysiz? Bunday tazalık yok eken. Men o çöp pazarının janına bardım, musur bar jokçu. Eşekten az bunu şagalda alıp koysa sel tüzürak turat. Oa, mına. Büt şagal. Mına. Emi şu kantip şahar bozu, şahar degenden uyalasın da. Peçete neyim almıştırıp atacak. Bunlar şahar statüsünü aldı. Aylık mötün peçetini ev almıştırıp Bazar Korgon şahar degen peçetini ev almıştırıp. Al peçetini almıştırıversin aksakal. Mademekte New York dep kılbasın. Sizge şart düz beriş gerek de bir yaktaçı. Tazalıkta 2-3 başına can alışkan. Alar işte atadı o köşelerde. Aslanlı köşelerde. Bu nerede tındığında Bul şahardın nemesine karabayt. Bul jana Kırgız Avto Beketi degen mafiyozluk strukturada. Bular hiç kimge baş yiyibegen bir şunday bir emelerde. Bular ayoy mafya. Bular bir deke desem jügürüp gelet kuralın götürüp. Men bayağı noşto tartam dep çakırdı начальниги, advokatın çaldırdı, polkovnik Palançayev Abdıganı dep. General olboysunmu dep ayttım men oşol kişiге. Makul, rahmat bayke.